23 сентябрь 1989 жылы кабыл алынган майрам катары. Бул боюнча менин оюм кыргыз тили бир күнгө байланбаш керек. Себеби кыргыз үчүн кыргыз тили bir жылдын 360 күнү болсо 360 күнү майрам катары эсептелиш керек. Бул тууралуу биздин акындарыбыз, элдин асты деген баатырларыбыз, шерлерибиз бардыгы айтып келет. Калкыбызда чамбастан буга көнүүгө аракет кылып аткан учуру биздин Кыргыз Республикасынын акыны Шайлообек Тишеев деген агабыз калдайгандын баарысы канат эмес, кабыландын баарысы манас эмес, калкын чаңган калкынын тилин чаңган кам болсо да кыргыздын баласы эмес деген бир жакшы алып салыптары, барыска менен баш кургандай саптары азыр акыл эс туюмубузда, көкүрөгүбүздө кайнап жаткан учурда кыргыз жаштары, кыргыз баласы кыргыз тилинде сүйлөш керек деген талапты аябай колго алыш керек. Мамлекеттик тил мыйзамынын кабыл алынганына быйыл туура 35 жылдын жүзү болуп отурат. Буюрса 23 сентябрда мамлекеттик тил күнүн белгилегени алдында турабыз. Негизинен бул сөзүмдү Чыңгыз Айтматовдун сөзү менен баштагым келип турат. Тилдин кайсы бир улут болбосун, алардын түбөлүктүүлүгү эне тилинде деп айткан. Бул деген тил тарыхка өтө тыгыз байланышкан жана тил жоголмоюн эл жоголбойт. Бул деген улуттар арасындагы бирден бир чоң өзгөчөлүк жана улуттарды бири-биринен айырмалап турган нерсе ал улуттардын эне тили болуп эсептелинет. Биз мамлекеттик тил макамын кыргыз тилине ыйгаргандан кийин мамлекеттик деңгээлде кыргыз тилибизге мамиле жасашыбыз керек. Бул мамиле дегенде чоңдордон кары жашы дебестен жана жөнөкөйүнөн президентине чейин мамлекеттик тилде сүйлөп жана мамлекеттик тилде иш-чараларды алып барып, иш кагаздарын дагы кыргыз тилинде жүргүзө турган болсок, мына ошондой биз кыргыз тилин өнүктүрүү абалына жеткире алабыз. Жана ушундай биздин коомубузда ой пикирлер жаралып калган. Кыргыз тили жоголуу алдында турат деген. Мен бул нерсеге эч качан кошулбаймын. Себеби кыргыз тили өтө бай тил жана тарыхы ушунчалык кенен. Бул кыргыз тили тарыхы кенен болуп туруп бүгүнкү күнгө жеткенде жоголуп кетиши бул мүмкүн эмес. Жана кыргыз тили жашап келген, жашап келе жатат жана алдыда да жашай берет. Бул тилдин кылдат кымбат сырын ачам. Канымды сыя кылып китеп жазам. Таң эрте тил өмүрү бүтөт десе, күн менен уккан кечте кошо батам демекчи. Азыркы учурда кыргыз тилде 2 миллиондон ашык адам өз эне тилине кабыл алат. Ал эми 6700 адам кыргыз тилинде сүйлөйт. Бул кыргыз тилинин азыркы учурда жоголуп кетүүнүн коркунучунун астында турбаарын биз билебиз. Кыргыз тили бул жөн эле баарлашуунун тили эмес. Бул болсо биздин тарыхты, биздин ата бабаларыбыздын өткөн жолун билдирүүчү тил катары саналат. Залкар жазуучубуз Чыңгыз Айтматов айтып кеткендей, тил улуттун автопортрети менен бейнеси демекчи, биз тилибизге болгон камкордугубуз аркылуу мамлекетибизге деген мамилебизди билдире алабыз. Ушул 35 жыл ичинде тилибиз татаал жана жемиштүү жолду басып өттү. Мына ушул эне сүтүбүз менен кошо жаралган эне тилибизди кадырлап барктап кийинки муунга татыктуу өткөрүп берүү биздин милдетибиз деп эсептейм. Ар бир кыргыз атуулу өзүнүн эне тилин сүйүүгө милдеттүү. Мисалы, маселен бүгүнкү күндө азыркы учурда эгер айта турган болсок, кыргыз тилине алда канча жакшы көңүл бөлүнүүдө өнүгүп келатат. Бирок 90-жылдардан 2000 жылдарга чейин кандайдыр деңгээлде солгундоолор болгон. Адамдар кыргыз тилин кыргыз эли өзү сүйлөгөндөн уялып айтып коет го, жана кыргызча сүйлөсө бул колхоз турбайбы деп. Бирок бүгүнкү күндө менин сүйүнткөнүм ушунда. Биз жаштар өзгөчө кыргыз тилин пропагандалоо, анын арасында мына биз дагы өзүбүз барбыз. Жеке ал өзүнөн өзү тил өнүкпөөрүн мына ушудан далилдесек болот да. Азыркы жаштар, студенттер, мектеп окуучулары эгерде кыргыз тилин орусча айта турган болсок, модага айланта турган болсок, анда биздин тил өнүгөт, өркүндөйт жана келечеги кең болот деген ойдомун. Мындан туура 35 жыл мурун, тактап айтканда 1989 жылдын 23 сентябрында кыргыз тили мамлекеттик тил статусун алды. Ошондон бери бул тил кыргыз элинин мамлекеттик тили болуп эсептелинет. Мындайча айтканда, бул мыйзамдын кабыл алышы кыргыз тилинин өзүнүн кадырын, баркынын көтөрүлүшүнө жана ошондой эле кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн дагы да түптөлүп өсүп өнүгүшүнө чоң салымын кошту деп айтсак болот. Жети атаңдын кимин бил, жети элдин тилин бил. 70 алам суктансын, сен 700 түрдүү билим бил. Бирок эмне шумдук билсең да, эне тилден кийин бил демекчи. Биз улуу тилибизде, улуу
өнөрүбүздүн уңгусу болгон айтыш өнөрүбүздүн ошол эле учурда манасыбыздын тили болгон кыргыз тилин ар дайым барктап даңктап жүрө берели. Тилибиздин 35 жылдыгы кут болсун.